Казакстандын тазысы дүйнөлүк деңгээлде таанылышы мүмкүн. Азыр эл аралык кинология федерациясы Тайганды казактын ити жана бөлөк тукум деп таануу боюнча жигердүү иш алып барууда. Буга байланыштуу Казакстандын кинологдор биримдиги өлкөнүн бардык аймактарынан тайгандарды чогултуп, аларга акысыз медициналык кароо жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгы эл аралык федерацияга жиберилет. Кийин серепчилер 7 казынанын бирин антропометриялык жана генетикалык өзгөчөлүктөргө карата чечим чыгарат. Ата мекендик адистердин айтымында медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы жакшы. Жалпысынан тайганга окшош тукумдар дүйнөдө жетиштүү, бирок алардын бири да күчү, шамдагайлыгы, ылдамдыгы жана чыдамкайлыгы жагынан казак тайганына тең келе албайт. Эми бул жагын моюнга алып таанытуу үчүн жазында Астанага эл аралык комиссия келет. Мамыр айында 25-26 жудусунда. Буг айынын 25-26-сында Экспонун аймагында эл аралык көргөзмө өткөрөбүз. Ошол көргөзмөнүн алкагында тайгандарга арналган моно тукумдуу көргөзмө өтөт. Анда атайын комиссия өз ишин аткарат. Бул негизги талап. Жумушту аяктагандан кийин комиссия өз жыйынтыгын чыгарат. Ал натыйжанын негизинде эл аралык кинология федерациясы тиешелүү чечим кабыл алат. Сол басты талап аткаргандан кийин сол комиссия арнайы өзүнүн натыйжесин жазат. Ол натыйженин негизинде Халыкаралык кинология федерация тийиштүү чечим кабылдайт.